Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда мен Мингүл Көчөрова, алдыда кабарлардын кыскача түрмөгү. Баткенде медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Кадамжай районунда социалдык келишим долбоорунун алкагында 565 үй бүлө кичи ишкердигин баштаган. Алардын алды кирешеге чыгып, жумуш орунун түзүүгө жетишти. Кызылкыя шаарында ыңгайсыздык жараткан ички көчөлөр оңдолуп, асфальт төшөлүүдө. Баткендик багбан 8 гектар кайрак жерди бакка айлантып, жер жемиштин бир канча түрүн өстүргөн. Түшүм алып кирешеге чыккан мээнеткеч багбан тууралуу бүгүнкү чыгарылышта айтып беребиз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дүйнөнү кыдырып жүргөн белгилүү туристтердин тобу менен жолукту. Акылбек Жапаров Нарын облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында дүйнөнү кыдырып жүргөн белгилүү туристтердин тобу менен Соңкөлдө жолукту. Өз сөзүндө Минкап төрагасы Акылбек Жапаров дүйнөнүн туш тарабынан келген туристтер Кыргызстандын керемет жерлерин акысыз жарнама кылып берерин, аны менен туризм тармагы өнүгөрүн билдирди. Ушундай коноктордун Кыргызстанга келип, тоолуу аймактарыбызды, жайлоолорубузду, керемет жерлерибизди көрүп, бүт дүйнө жүзүнө таанытат. Муну менен чоң жарнама кылып берип жатат. Биз өзүбүздүн мейман достугубузду көрсөтүшүбүз керек, деди ал. Белгилей кетсек, бул туристтер жөнөкөй туристтерден эмес, алар дүйнөгө белгилүү ишкерлер жана инвестиция салууга кызыктар адамдар. Кошумчалай кетсек, алар белгилүү кутурган Макс тасмасынын стилиндеги унаалар боюнча Медвей релли жарышын Кыргызстанда өткөрөт. Июль айынын алгачкы жекшембиси медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Бул датага карата Баткен шаарында салтанаттуу иш-чара өткөрүлүп, облус аймагындагы өмүр сакчыларынын катышуусунда кесиптик майрам белгиленди. Түшүктүү жана жоопкерчиликтүү кесипти аркалаган ак халатчандарга арналган иш-чаранын жүрүшү Кундуз Жоробекованын материалында. Саламаттык сактоо кызматкерлеринин кесиптик майрамы деп белгиленген. Бүгүн Баткен облусунун саламаттык сактоо тармагында эмгектенген медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналган салтанаттуу жыйынга чогулдурабыз. Медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамын отурлай Баткен шаарында салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Салтанатка Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Венера Райымпатчаева жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, өмүр сакчыларын коттукташты. Өлкөбүздө түзүлгөн кандай гана оор кырдаал болбосун, кыйынчылыктарга карабастан үй бүлө балдарыңарды унутуп, өмүрүңөргө тобокелге салып, бул кызматты аткарып, эмгектенип келесиздер. Өзгөчө пандемия учурунда жана чек ара жанжалдарда жарандарыбыз болобу, аскерлерибиз болобу, жардамыңарды берип, канчалаган өмүрлөрдү сактап келатасыздар. Урматтуу кесиптештер, сиздерге чын ден соолук, узун өмүр. Бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Сиздерге дагы бир жолу тазим, дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктап кетет. Облус башчысы өз сөзүндө улут саламаттыгын сактоо өтө жооптуу иш экени жана саламаттык сактоо тармагы өлкөбүздүн артыкчылык берилген негизги социалдык тармак экенин айтып өттү. Ошондой эле дарыгер бул эң ардактуу жана сыймыктуу кесип. Ошол эле учурда өтө жооптуу жана түйшүктүү. Ар бир жарандын өмүрүнө, өмүр жашоосуна жашоолаган ыйык кесип экендигин айтып, алардын ар биринин жооптуу ишине ийгиликтерди каалады. Медицина кызматкерлери Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жана жеке өзүмдүн жалпы Баткен облусунун элинин атынан баарыңыздарды кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар бир кесип ардактуу дегендей, медицина кесиби бул өзгөчө кесип. Жооптуу кесип. Ошону менен бирге сыймыктанчу кесип. Мамлекеттик органдардын ичинен эки гана кесиптин ээлери өз элинин астында, мамлекеттин астында ант берет экен. Бул биринчи аскер кызматкерлери, экинчиси медицина кызматкерлери. Мен сиздер менен Баткен областынын медицина кызматкерлери менен дайыма сыймыктанып,
жана айтып дагы келемин. Баткен областынын медицина кызматкерлери өз жумушунда булар прожелиптик кийип кызмат кылат. Баткен областынын кызматкерлери булар учур келгенде каска кийишет деп. Бул деген өтө жооптуу. Бул деген өтө оор ар бир кишиге. Ошондуктан урматтуу медиктер дайыма бар болуңуздар. Үй-бүлөлүк бакыт болсун, ишиңизде ийгиликтер болсун. Дагы бир жолу бүгүнкү кесиптик майрамыңыздарга чын жүрөктөн куттуктап кетем. Майрамдык иш-чаранын жүрүшүндө саламаттык сактоо тармагына кошкон өзүрлүү эмгек үчүн бир катар кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын, саламаттык сактоо министринин жана жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарынын сыйлыктары тапшырылды. Баткен областык биргелешкен ооруканасынын терапия бөлүмүндө медайым болуп 35 жылдан бери иштеп келе жатамын. Мен ушул сыйлык алганыма өтө кубанычтамын. Өзүм толкунданып турам. Ушунчалык бардыгына ушул учурдан пайдаланып, жалпы медициналык кызматкерлерди кесиптик майрамы менен куттуктаймын. Ошондой эле медицина кызматкерлеринин күнүнүн урматына жергиликтүү таланттар тарабынан концерттик программа тартууланды. Белгилей кетсек, Баткен облусунун аймагында жалпы 6800 медицина кызматкери бар. Кундуз Жоробекова, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Жогорку Кеңештин депутаты, Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин төрайымы Венера Райымпатчаева Бириккен Улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фонду менен биргеликте Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын төрөт бөлүмүндө жаткан энелер жана ымыркайларга белектерди тапшырды. Тагыраагы жаңы төрөлгөн ымыркайга керектелүүчү каражаттар берилди. Эл өкүлү жарык дүйнөгө келген ымыркайларга жана энелерге бекемден соолук жана узак өмүр каалады. Bizde UNFP деген организациябыз бар. Бұл биздин апаларыбызга белектер. Биз ошол белектерди атайын алып келгенбиз. Жаңы төрөгөн апаларыбызга ошо белектерди менен ошо балдарына подпистер болуп, ошо жана керектүү каражаттарды ошо тапшырып кетели деп атайын ошолорду алып келгенбиз. Кадамжай районунда социалдык келишим долбоорунун алкагында 565 үй-бүлө кичи ишкердигин баштаган. Алардын 65% мал чарбачылыгы боюнча, 15% тигүүчүлүк, 10% соода-сатык жана дагы 10% башка ишкердиктин түрүн жүргүзүшкөн. Учурда алардын алды кирешеге чыгып, жумуш орунун түзүүгө да жетишти. Тема тууралуу кененирээк кийинки репортажда. Меринса Исманова Кадамжай районунун Миңчинар айылынын тургуну. Мамлекеттен кайтарымсыз 100 000 сом алып, кичи ишкердигин баштаган үй-бүлөлөрдүн катарын толуктайт. Ал буга чейин 2 баласы үчүн 2400 сом жөлөк пул алып келген болсо, азыр тигүүчүлүк кылып үй-бүлөлүк кирешесин толуктап жатат. Каарманыбыз аялдардын кийимдерине буйрутма алып жана кызга сеп даярдайт. Айрым учурда айылындагы кыз келиндерге жумуш орнун да түзүүгө жетишет. TikTok'tan көрдүм. Көрөнөн ошол аркылуу президент үйлөрдү көрүп жүргөн экен, ошону көрүп анан конторго бардым, барып Айсыл эжеге айтып. Бир жолу эле айттым Айсыл эжеге. Айсыл эжеге рахмат. Ошол өзү неме кылып, жардам берип өзү алып берди. Мурда мына машинам болчу, ол бузулуп, ошону мен тиге албай калдым да, тиге албай анан жүрүп, мен муну угуп, буга бардым, барып анан муну сатып алып келип тигип атам. Жакшы. Бұл пособияны көбөйтүп алат экен, шонусу жакшы экен. Пособияны 1200-2400 алатты. Азыр энди 2400'дү жакшы десем 10 күн эмес, 5 күндө ham, 3 күндө ham чыгып калат экен. Миңчинар айылынын дагы бир тургуну Гүлбахар Камбарова социалдык келишим долбоорунун алкагында саан уй сатып алганына 3 ай болду. Учурда уюн саап, балдарына сүт айран кылып берип, андан ашканын айылдаштарына сатып, киреше таап жатат. Алдыда бодо малдын санын көбөйтүп, ишкердик кылууну максат кылууда. Бир сыйыр уй баласы менен
Bir torpak aldık. Sıyır sağırkeç sağ atam. Жақшы sütü. Жақшы süt berip atat. 5-6 litrden süt beredi. Жақшы. Kaymak жеп atабыз балдарга. Ayran kengiri. Ayran içip atабыз. Ашыкчасын сүзмө кылып алып кетишип ататтар алуучулар. Жақшы экен бирок. Пайдасы жақшы экен. Үйдө отурган бизге окшогон үй бекелерге жақшы экен бирок. Антип бир иштебей үйдө отурабыздан бизге жақшы экен. Ошого өлкөбүз башчысына ыраазычылык билдирем. Şu райондогу иштеген бардык. Мен ыраазычылык билдирем. Кадамжай районунда жалпы 565 үй бүлө менен социалдык контракт долбоорунун алкагында келишим түзүлүп, 100 000 сомдон кайтарымсыз каражат берилген. Жардам алган үй бүлөлөр бүгүнкү күндө чакан ишкердигин баштап алды кирешеге чыгышкан. Алардын ичинен мал чарбачылыгы боюнча 65%, тигүүчүлүк 15%, соода сатык 10% жана башка ишкердиктин түрүн жүргүзүшкөн. Аймактагы социалдык контракт алган үй бүлөлөрдүн ишмердүүлүгүн максаттуу пайдалануусун жана үй бүлөгө болгон кирешелерин администрациянын жана башкармалыктын адистери ай сайын көзөмөлдөп келишет. Бизде район аймагында социалдык контракт 3 этап менен берилген. Бүгүнкү күндө биринчи, экинчи этаптар кирешеге чыгышып жакшы иштешип атат. Азыр акыркы этап бул 3-чү этап менен берилди. 466 үй бүлөгө. Буларга азыр 2 ай эле болуп калды. Социалдык контракттын максаттуу пайдаланышы боюнча Кадамжай райондук мамлекеттик администрациянын адистери тарабынан Кадамжай райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын адистери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы социалдык кызматкерлер тарабынан тынымсыз ар ай сайын көзөмөлгө алынып мониторинг жүргүзүлүп турат. Ушул социалдык соцконтракт алган үй бүлөлөрдү алган акчалар максаттуу пайдаланышы боюнча тынымсыз көзөмөлгө алып текшерүүчүлөрдү жүргүзүп турабыз. Жарандарды жакырчылыктан чыгарууну максат кылган социалдык келишим долбоору өлкөдө ийгиликтүү ишке ашып, миңдеген үй бүлөлөр кичи ишкердигин баштоого мүмкүнчүлүк алды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча, президенттин жакырчылыктан чыгуу демилгеси социалдык келишим 2022 жылдан бери өлкө боюнча 12,8 миң жакыр үй бүлөнү камтыды. Мингүл Көчөрова, Абдуламит Абдиманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Кызылкыя шаарындагы Молдо Бабы жана Таштемир Ажы базарынын аралыгындагы жолго узундугу 510 метр аралыкка асфальт төшөө иштери жүргүзүлдү. Борбордук базардын жанындагы жолдун абалы буга чейин жаан-чачын учурда ылай батка кайланып, кошуна райондордон келген жүздөгөн жарандарга жана унааларга ыңгайсыздыктарды жаратып келген. Бир нече күн мурун жолдун абалы көпчүлүктү нааразы кылып келсе, азыр жаңыдан асфальт төшөлүп, жол пайдаланууга берилди. Толугураак аймактык кесиптешим баяндайт. Жергиликтүү бюджеттен каржыланган жолду асфальттоо иштери бир жума мурун башталган болчу. Анткени шаардын ички жолдорун оңдоо планында быйылкы жылы Молдо Бабы жана Таштемир Ажы базарынын аралыгындагы 510 метр аралыктагы жол да бекитилген. Мамлекеттик сатып алуулар порталы аркылуу тендерден жеңген компания 2 миллион 800 миң сомго асфальттоо иштерин жасап баштаган. Учурда жолдун 400 метр аралыгын асфальттоо иштери бүткөрүлдү. Мен көрдүм, бүгүн онакта асфальт болуптур. Мурда чукур жана азыр кеңейтилиптир, дагы жакшы болуп калыптыр. Калың куюлуптур. Азыр мына элге дагы кыйда жакшы болуп калыптыр. Мына таза. Сонун бирок мына биз постоянно киребиз, маршрут жерлерди алдырып койсо дагы жакшы болот. Мурда эми ылай болуп ботташып турганда, азыр аябай жакшы, рахмат. Жакшы кылышыптыр. Бемар басасың, коркпой эле жүрүп кетесиң да. Шаардагы ички жолдорду калыбына келтирүү, асфальттоо жергиликтүү аткаруу бийлигинин башкы пландарынын бири саналат. Быйылкы жылда 4кө берүүчү гранттын эсебинен жана жергиликтүү казнадан кошумча шаардагы 3 көчөгө асфальттоо иштери каралууда. Шаар башчысы жергиликтүү бюджеттен үнөмдөлгөн каражатты кошкондо жалпысынан быйылкы жылда 5 чакырым аралыктагы ички жолдор оңдолот деген жообун узатты.
Азыркы күндөгү эң маанилүү маселелердин бири бул жол болуп эсептелет. Себеби шаардын жашоочуларына бир ыңгайлуу шарттар түзүп, ошондой эле мына азыр чуңкур чаңдардан арылуу максатында дагы бир топ ушул жергиликтүү бюджеттен техникалар сатып алып берип атабыз. Ошондой эле шаарга 10 автобус алынат. Себеби ошол автобустар келгенде жакшы бир жолдору жакшы болсо көп кыйынчылык кызмат бар. Ошол багытта көпчүлүк күчүбүздү ушул жол менен таза суу, шаардын тазалыгы боюнча техникалар сатып алуу боюнча көпчүлүк ишибизди ошол жака буруп турабыз азыр. Ички жолдор 60%га асфальттоо иштери азыркы учурда аткарылган. Ал эми Борбордук базар жанындагы жолдун абалы буга чейин жаан-чачын учурда ылай баткакка айланып, кошуна 3 райондордон келген жүздөгөн жашоочуларга жана унааларга ыңгайсыздыктарды жараткан. Жолдун оңдолушу менен базарга келген элге бир кыйла шарттар түзүлдү. Кадамжай районунун аймагында негизги жана ички көчөлөрдү кеңейтүү иштери кызуу жүрүп жатат. Ош Разаков эски багытындагы Кадамжай жийделик жолу кеңейтилүүдө. Ошондой эле Кызыл Булак тамаша жолу да оңдолуп жатат. Жол оңдоо иштерине атайын техникалар тартылып, тоо таштарды бузуп, тазалоо иштери кызуу жүрүп жатат. Кадамжай районунда негизги жана ички жолдорду кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Номер 46 жол тейлөө ишканасы тарабынан Кадамжай жийделик жолу кеңейтилүүдө. Анда кызматкерлер 6 техниканын жардамы менен иш алып барууда. Күндүн ысыгына карабай жолду оңдоо иштери кызуу жүрүп жатат. Ошо сайыз мезгилден бери эле мондай чоңойтуу, кеңейтүү иштери жүргөн эмес бул участкабызда. Бул участкабыз Ош Баткен Разаков жолунун эски багыты Кадамжайдан через Сох анклавы аркылуу өткөн жол. Биз шаардан атайын солярка бөлүп бердик. Азыр ушул жолду кеңейтүү жумуштар болуп атат. Эң кооптуу ушул жердеги биздеги мына Азиретал участка деп коебуз. Ушул жерде азыр ушундай кеңейтүү жумуштар болуп атат. Мындан биягына дагы кеңейтүү жумуштарыны Минтранстан келип көрүп кеткен, облустан райондук жетекчилер баардыгы биргеликте ушул жерди кеңейтебиз деген көптөгөн ой пикирлерибиз бар. Мындан биягына ошол жумуштар аткарылат деген ойдобуз. Кадамжай районунун инфратүзүмүн жакшыртуу жана айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүп берүү менен жол коопсуздугун камсыздоо, кырсыктарды болтурбоо максатында райондун бир катар айылдарында негизги жана ички жолдор кеңейтилип, оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Мына бүгүнкү күндө номер 40 жолдор тейлөө мекемесинин жумушчулары келип, мына тамашанын Кызыл Булак тамаша жолунун 1 километринде жолду кеңейтүү иштерин башташты. Бул чындыгында биздерге эң көйгөйлүү маселелердин бири болчу. Себеби ошо 1 километрде бир жагында адамдардын огороддору чыгып кеткен, экинчи жагында сай, баягы эки машина катар келип калгыдай болсо өтө эле бир кооптуу маселе жарашы да. Бир-эки жолу ошол жерде бир кокустар да болгон. Ошондой кокустарды болтурбаш үчүн бүгүнкү күндө келип мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ошол мыйзамсыз жолдун жээгине чыгып алган немелерди сеткаларды алып жолду кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Жол кызматкерлериге чоң рахматымды айткым келет. Мына жолдорду кеңейтип, оңдошуп атат экен. Бизде кышта машинелер тыгылып, жол коопсуздугуну карашып кеңейтишип атат экен. Рахмат ушул жол кызматкерлериге. Ушинтип жолубузду кеңейтип, оңдоп бергендерге. Азыр мамлекетибиз жолдорго жакшы карап атат. Белгилей кетсек, мындан бир нече күн мурда район аймагында Дугаба эс алуу жайына баруучу жолду оңдоп түзөө иштери башталган. Учурда Кадамжай районундагы Азирет Али участкасында жийделик жолун кеңейтүү иштери да жүрүп жатат. Бул жолдордо өлкө эгемен алган жылдардан бери оңдоо иштери болгон эмес. Айсулуу Абдилаким кызы, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары. Баткен районунун Бозадыр айылынын тургуну Мелис Касымов бош жаткан 8 гектар кайрак жерди өздөштүрүп бакка айланткан. Багбан, алма, шабдалы, бадам жана өрүк көчөттөрүн отургузуп 650 тонналык суу кампасын курган. Суу кампасы аркылуу эгин аянттарын өздөштүрүп, тамчылатып суугаруу ыкмасын колдонот. Жер жемиш жана тамеки өстүргөн багбандын эмгеги тууралуу кезектеги материалда. Суугарууга эми анча кызматтар бар, бирок бир жылда бир жолу, эки жолу ушундай
системаны тазалап койсо болот. Мындан 3 жыл мурда бош жаткан таштак жерге жер астынан суу чыгарып өздөштүрө баштаган багбандын эмгеги минтип көзгө көрүнүп калды. Алма, өрүк, шабдалы жана бадам көчөттөрүн тиккен. Өткөн жылы алгачкы түшүмүн алса, бул жылы да андан көбүрөөк алууну пландаган. Бакты сортун өзүм тандап, 4 түрдүү алман сортун эккем. Баг алма дейт, местный ушул жерде билет, жазында пышат. Ошол сортун баг алма деп коюшат. Анан чаң деп коюшат. Ошо экөөнөн эктим, кышта туруучу бойко деген сортунан. Анан Golden Delicious деп английский сорт, Starry Crimson деген американский сорт. 4 сортун басым жасап. Жалпысынан 8 гектар жер аянты өздөштүрүлүп, бактын арасы бош калбасын деген багбан анын 3 гектарына тамеки эккен. Ошондой эле дарбыз, помидор көчөттөрүндө отургузган. Кандай гана жумуш болбосун, талыкпай эмгектенсең гана акыбети кайтат дейт багбан. Эт кулак болуп чыгат, аны ачып туруп кумдайсың. Кумдагандан кийин өзү этабы менен кете берет да. Этабы менен кеткенден кийин азыр ушу тапта мына тарак дейт. Арты бетин ары жакка, бул жакка мына тарактайт экенсиң. Ушунда мына уже дарбыз тарак болду. Болбосо баардыгы мында аралашып, эми дарбыздын өсүшүнө жолтоо болот да, гүлдөп атат Кудайга шүгүр. Азыр бул жерде мурда кара эгин болгон эмес экен. Неме дыйкандардан сурасам, мындай оору сурко жок. Шире дейт экен, дагы бир немелерди түшөт экен, бул жакшы Кудайга шүгүр. Мына тарак болду. Ушинтип тарак кылат экенбиз. Дарбыздын иши жеңил экен, бир жакшы керектүү октарда иштеп койсоң, зарылыштарына. Ушул тарабына орто ачылып калды. Баягындай неме болбой. 3 айда пышат деген. Азыр эми 1 айдан ашып калды. 1 айдан ашып, алдың камек шу муштай чоң болуп калды, мына көрүп турасыңар. Буда 1 айдан ашыкта пишип калыш керек. Суга суу маселеси башкы маселе болгондугуна карабай 650 тонналык суу кампасын куруп 8 гектар аянтка кенен жеткире алат. Эгин аянтына шлангдардын жардамы менен тамчылатуу аркылуу кыска убакыттын ичинде суугарууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Магистральныйга улайсың, ар бир керектүү жөөктөргө мынандай өзүнүн крандары бар, ленточный бар. Ошого монтаж кыласыңдан азыр мына бүгүн кечке суу алам. Мына ушул эле кранды ачып коем, болду. Бир кандай десем, 2 саатта 1 гектарым сугарылат. Себеби капельный, наркы дебе чоң движок менен айдаганым 1 гектарды жарым саатта сугарам. Мынандай обычный жөн өзүм басым менен келгенде 1 саатта сугарам. Сугаруу да өтө жеңил, болбосо 1 гектарды 1 саатта сугарыш өтө кыйын. Багбан ошондой эле Кесар породасындагы койлорду да багат. Эт багытындагы койлорду сатуудан сырткары кыгы да багбан үчүн баалуу. Анткени койдун кыгы органикалык жер семирткич катары пайдаланылат. Фарида Убайдуллаева, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Ысык көлдө эл аралык илимий практикалык конференция өтүүдө. Аталган иш-чара Баткен мамлекеттик университетинин ректору профессор Айдарбек Гыязов тарабынан демилгеленип, президент Садыр Жапаровдун улуттук нарк жарлыгынын алкагында уюштурулган. Анда негизинен заманбап экономиканын экологиялык изи жана аны азайтуу жолдору, жоопкерчилик, инновациялык туруктуулук багытын көздөйт. Иш-чарага Орусия, Чехия, Казакстан, Кыргызстан өлкөлөрүнөн катышкан профессор окумуштуулар катышып, баяндамаларды жасашууда. Эл аралык конференцияны өткөрүүнүн максаты чет өлкөлөрдөн келген жогорку даражалуу профессорлор, экономика илимдеринин докторлору менен тажрыйба алмашуу болуп эсептелет. Ал эми семинардын жүрүшүндө Батмунун ректору Айдарбек Гыязов илимий чөйрөдөгү өзгөчө эмгеги, мекенчилдиги жана кыргыз-орус илимий чөйрөсүндөгү достугуна кошкон зор салым үчүн эмгек эрдиги ордени жана ардак грамота менен сыйланды.
Сүлүктүү шаарында бийлик өкүлдөрү грек-рим күрөшү боюнча ийгилик жараткан жаш спортчу Рыспек Хамдамовду тосуп алышты. Спортчу жаш кезинен тарта спортко кызыгып, 2016 жылдан бери Сүлүктүү шаарындагы балдар өспүрүмдөр спорт мектебинде грек-рим күрөшү боюнча машыгып келет. Хамдамов буга чейин да шаардык, облустук, ошондой эле республикалык жана эл аралык мелдештерге катышып, байгелүү орундарды багындырып келген. 2017 жылдан баштап мелдештерге катышып, бүгүнкү күндө 30 медаль, 2 кубоктун ээси. Анда сырткары дүйнөлүк чемпионаттарга да катышып келген. 2023 жылдын июнь айында Бишкек шаарында грек-рим күрөшү боюнча өткөн Ю-17 Азия биринчилигинде 51 килограмм салмакта катышып, күмүш медалдын ээси болгон. Анын кыялы келечекте дүйнөнү багынтып, кыргыз желегин чет өлкөлөрдө желбиретип, белгилүү чемпион болууну каалайт. Шаар башчысы спортчуга дем күч берүү, аны колдоо максатында спортту өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн спортчуга жана машыктыруучусуна ыраазычылык кат жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Спорт жаатындагы дагы бир жеңиш. ММА эрежесиз эр уруш боюнча спортчу Нимат Абдирашитов 23 июнда өткөн Бахрейн мамлекетиндеги бүткүл дүйнөлүк Браво Комбат Федерациясынын лигасына катышып, 66 килограмм салмакта чемпиондук курун ээлеп, жеңиш менен кайтып келди. Спортчуну Кызылкыя шаардык мэриясы менен спорт комитети салтанаттуу тосуп, сыйлыктарын тапшырды. Алдыда Кыргызстандын намысын чет жерде коргогон чемпиондун жеңиши тууралуу сөз болот. Күжүрмөн самбо боюнча спорттун чебери жана Кыргыз Республикасынын чемпиону, ошондой эле эрежесиз эр урушу боюнча көптөгөн эл аралык мелдештердин чемпиону жана призеру 32 жаштагы Нимат Абдирашитов Бахрейн мамлекетинде өткөн бүткүл дүйнөлүк Браво Комбат Федерациясынын лигасына катышып, Кыргызстандын желегин желбиретип кайтты. Анын көп убакыт бою короткон машыгуулары, даярдыктары өз жемишин берип, спорттун чебери дүйнөлүк федерациясынын чемпиондук курун багындырды. Бул эремен мен үчүн чоң жетишкендик. Бул уюмда дагы менин бир бой контрактым калды. Ушул жылдын аягында ушул эременибизди жашат этебиз. Украиналык Омар Соломонов деген боецке каршы. Ушул bundan ары дагы Кыргызстандын желегине жогоруга желбиретебиз. Кыргызстанга дагы чоң-чоң жеңиштерди алып келебиз. Ошон үчүн биз чоң-чоң аракет жасайбыз. 66 килограмм салмактагы профессионалдык мушкер жеңиш менен кайтуусу жалпы кыргызстандыктарды кубандырды. Анткени соңку кездери көптөгөн жаш спортчулар эл аралык аренада мыкты ийгиликтерге жетишип, чемпиондук наамдарды ээлешүүдө. 23 июнда Браво SF 72 турниринде татыктуу беттеш өткөрүп, өз чеберчилигин мыкты көргөзүп, чемпиондук курду коргой алган. Бахрейн өлкөсүндө ушуну менен 3-чү беттешин өткөрүп жаткандыгын айтат. Ал эми 4-чү беттеши чемпиондук курга болуп, натыйжада орусиялык мушкерди жеңген. Негизи азыр өтө жакшы болуп атат результат. Азыркы ММА кандай рейтингдерге чыгып атасыздар мисалы үчүн? Ушул курду алып келген өзүнчө бир бул дүйнөлүк рейтинг, бул ар кимде жок пояс, баягы неме эмес. Бул дүйнөлүк аренада өтө бир 2-3 уюмдарга десек болот. Ушулардан үмүтүбүз чоң. Нимат дагы жаштар келатат буюрса, Ниматтын артынан. Мушкердин машыктыруучулары Замир Сыргабаев, Данияр Бабакулов жана Жаныбек Аматов саналат. Жеңиш менен кайткан мушкерди бүгүн жергиликтүү бийлик кабыл алып, шаар мэри Маткалыков куттуктады. Шаардык мэрия жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте мушкерге дем берүү максатында жана алдыда дагы чоң ийгиликтерди багындырууну каалап, 30 000 сом акчалай сыйлык тапшырды. Гимнди жана желекти ар бир спортсмен өтө кадырлайт да. Бизден да кайрылмаланып. Себеби булар үчүн ушул гимн ойногону, ошондой эле желектин желбирегени бул жанагы биз билбеген даражадагы өтө сыймык деп ишенемин. Урматтуу ушул спортчулар, сиздерге дагы ушул ыйык күндө жаратканыбыздан жалаң гана жакшылыктарды каалап, эртеңки келе жаткан Курманайт майрамыңыздар менен жалпыңыздарды куттуктап,
Ошондой эле бул күнү шаардык спорт комитетинин башчысы Азиз Таштемиров Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорттун өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаментинин ардак грамотасы менен сыйланды. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов. Сизге чоң рахмат. Ушул инициативаны Бүгүн 27 июнь чек талап кылып байге утупал кызыктыруучу лотереясынын байгелеринин ойнотуунун 2-чи күнү. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, түз эфирдин жүрүшүндө 100 iPhone 14, 100 смартфон, 30 ноутбук жана Dyson маркасындагы 4 фен ойнотулат. Утуштар салык кызматынын Facebook жана YouTube баракчаларынан түз эфирде көрсөтүлдү. Эскерте кетсек, 26 июнда 100 iPhone 14, 100 смартфон, 30 ноутбук жана Dyson маркасындагы 4 фен өз ээлерин тапкан. Мындай утуштар салык кызматынын Facebook жана YouTube баракчаларында 30 июнга чейин созулуп, күн сайын 234 байгеден ойнотулат. Негизги иш-чара 1 июлда Ала Тоо аянтында өткөрүлүп, 10 электромобиль жана чет өлкөгө 3 жолдомо ойнотулат. Утуштар эстрада жылдыздары катышкан кызыктуу шоу-концерт менен коштолот. Мындан тышкары келген көрүүчүлөр үчүн гана 15 смартфон ойнотулат. Бүгүнкүгө мына ушулар болду. Мен сиздер менен коштошомун. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.